мени жактырып, жакын мамиледе болгусу келгендей туюлду мага. Эми иштеш керек сулуу кыз. Бизди алдыда чоң иштер күтүп турат. Сени жакшы эс алсын деп унчукпай тим койдум. Көрүнүшүң жакшы, биринчи келгениңде жүзүң чарчаңкы көрүнөт эле. Мен төшөгүмдү ылдыйга түшүрүп керебетке отурдум. Жеңи жок майкадан менин денем ага даана көрүнүп турду. Памдар кайдан? Желкемде жара болуп жакшы айык элек памды көргөн Касым мага карады. Бул болоттун кылганыбы? Ооба. Андан өч алгың келеби? Же анын бул кылгандары сага жакчу эле? Касым менден кызыга сурады. Денеңди бирөө кескилеп жатса, кайдан жаксың? Оорудан көзүңдөн от чыгып жатканда, мен ошол күндөрүмдү эстеп, денем дирилдеп кетти. Албетте сага жакпайт да, а кескилеген адамга билесиңби бул кандай рахат? Жүр мен сага бир нерсе көргөзөм. Касымдын жүзү жанып, көздөрү башкача ойноок боло түштү. Мен бети колумду жууп алып анан барайын. Биринчи кабатка түшсөң, тепкичтин сол тарабында күрөң эшик бар. Ошого киргиң макулбу? Мен сага көргөзчү нерсени даярдап турам. Ал чыгып кеткенден кийин мен ордумдан турдум. Үстүмө жеңил халатты кийип, жуунуп чыктым. Желкемде иретсиз жаткан чачтарды чогултуп, чач бугуч менен байлап койдум. Коридорго чыгып, бат-баттан кадам таштап, Касым айткан бөлмөгө бараттым. Мен бөлмөгө киргенде терезедеги оор парда толук жабылып, бөлмө күңүрт болуп турду. Бул жерге биринчи киргендиктен бөлмөнү кызыга карап алдым. Кадимкидей эле чакан китепкана экен. Ортодо турган чоң столдо компьютердин экранына тигилип олтурган Касым босогодо турган мени көрүп, башын көтөрдү. Сага жумшак мүнөз жарашпайт, боорукерликтин дагы чеги болот. Ошону эсиңден чыгарбай жүргүн. Мен баш ийгедим, бирок ал эмнени айткысы келип турганын мен анча түшүнбөй отурдум. А боорукерликке келсек, менде боор жок эле. Мен ар дайым өзүмдү гана ойлогондуктан, оңойлук менен бирөөгө жан тартпайт болчумун. Отурсаң менин жаныма. Касым болушунча мени менен жумшак сүйлөшүүгө аракет жасады. Анын сөздөрүнөн мени алдагысы, же эркелеткиси, же бир нерсеге көндүргүсү келип турганы байкалып турду. Экөөбүздүн тең коргоочусубуз, колдоочусубуз жок. Мен сага ишенсем болобу? Сен мени жаман адамдардан коргой аласыңбы? Сен ар дайым мен тарап болосуң, Ал бир нерседен коркуп кеткен баладай мени колдон алды. Ошол эле мезгилде анын колдору титиреп турганын байкадым. Мен сага бир нерсе көрсөтөйүн. Ал компьютердин баскычын шакылдата баскылап кирди. Бул жерде көргөндөрүңдү анча көңүлүңө албагын. Булардын баары жаман адамдар. Алар өз жазасын алышты. Мен ойлойм, адам кылган катасына сөзсүз жазасын алыш керек деп. Касым сөзүн айтып бүтө электе эле көңүлтүр экрандан видео пайда болду. Бош бөлмөнүн ортосундагы олтургучта башын салып бир киши отурду. Бир аздан кийин бөлмөгө узун бойлуу чачын төбөсүнө байлаган кыз кирип келди. Жанагы киши баш көтөрүп уйкудан ойгонгон адамдай кызды таңыркап карап алды. Кыз ага жакын келип мойнунан кармап, бир нерселерди сурагансыды, бирок алардын сөзү мага угулган жок. Кыздын жүзү түнөрүп, ачууланганы байкалып турду. Бирок жанагы киши атайлап башка сөздөрдү сүйлөп жаткандай мыскылдуу күлдү. Арадан көп убакыт өтпөй эле жанагы кишинин мойну ылдыйга шылкыя түштү. Оң жак чекесинен кан агып кетти. Эмне кылды аны? Мен эч нерсеге түшүнбөй андан сурадым. Мен сага ушуларды үйрөтөм да. Сени кандан коркпосун деп көргөзүп жатам. Касым экрандын четин басып, видеону башкага жылдырды. Кийин видеодогу 30-35 жаштагы жигит кандуу чаңырып жатты. Анын жанындагы олтурган жанагы кыз колуна ийне кармап, жигиттин тырмагынын астына сайгылады. Мен жүзүмдү ары буруп терезеге тигилдим. Жаны ооруп жатып, бакырган адамдардын үнүн угуп, өзүмдүн көңүлүм чөгүп кетти. Эмне болду? Касым экранды толук өчүрдү. Психтер го кайдагы? Жок, булар психтер эмес, болгону сөз укпаган адамдар. Жазасын алып жатат. Силер кимсиңер өзү? Башка адамды күнөөлөгүдөй. Акчаңар эле болсо адамдарды сатып алып ойнотобуз деп ойлойсуңарбы? Өзүңөрдүн эч жериңер оорубайт, башка бирөөнүн оорусун сезбейсиңер.
Мен эмоцияларга алдырып, өзүмдү жоготуп койдум. Касымдын жүзүнө тике карап кыйкырып жаттым. Аңгыч эле болбой, сырттан эки жигит кирип келди. Мени экөөлөп көтөрүп баратышты. Мен алардын колунан бошоноюн деп тыбырчыласам да, күчтүү эркектин чеңгелинен чыга албадым. Жер төлөдөгү мончого алып түшүп, сыртынан жаап кетип калышты. Мен ар дайым өлүмдү эстегенде бирөө мени атып өлтүрчүдөй, же уктап жатканымда жаздык менен думчуктурчудай, же болбосо сууга чөктүрүп өлтүрчүдөй болуп сезиле берет эле. Жада калса ал ойлорума өзүм кысылып, аба жетпегендей тыбырчылап алчумун. Мына азыр мен үчүн ошол күн келгенсиде. Ысык мончонун ичи тамакты кургатып, демимди кыстыра баштады. Бир аз абадан оозумду чоң ачып жутканым менен түтүн аркылуу от жакканда кирген кандайдыр бир уулуу зат тамагымды ачыштырып жиберди. Жөтөлүүгө аракет кылып оозумду ачканым менен кайра эле ошол аба тамагымды кычыштырып жатты. Оозумду ашыкча ачпаганга аракет кылып, болгон шилекейимди жутуп алдым. Сырттан тапыраган үн уголду. Бирөө мешти ачып, чокко бир нерсени таштагандай болду. Бир аздан кийин дарынын жыты мурдума келди. Мурдум канап кетти. Болгон күчүм менен эшикти ургулап жаттым. Менимче адам өмүрү менен коштошуп жатканда болуп көрбөгөндөй күчөнтсө керек. Болбосо мен деле эшикти түрткүлөгөнү күч тапмак эмесмин. Канча убакыт олтурганымды билбеймин. Бою узун жигит желкесине көтөргөндө өзүмө келгенсидим. Сыртка алып чыкты. Таза аба мурдума киргенде башым айлана түштү. Тез кадам таштап баскан жигит мени бир буюмду ыргыткандай кылып эле сууга ыргытып жиберди. Бассейндеги муздак суу ысып күйүп турган денемди шылып салгандай болду. Болгон күчүм менен чаңырып суудан чыкканга аракет кылып жаттым. Арадан 5 мүнөт өткөндөн кийин жанагы жигит сууга түшүп мени желкемен кармап сыртка чыгарды. Бассейндин четиндеги муздак мрамордо жатып калдым. Биз кайсы күнү кантип өлөрүбүздү билбегенибиз менен кимдир бирөөлөр биздин өлүмүбүздүн сценарийин жазып койгон экен. Болгону мага окшоп алардын колуна түшпөө керек. Бирок убагына жеткизбей эле алардын колунан тартып алды. Жаным кыйналып, бүт денем туз куйгандай ачышып жатса да, өлбөй калганыма ичимден кубанып алдым. Көзүмдү ачып шыпты тиктедим. Менден 4 метр бийиктикте хрусталдан жасалган люстра өзүнүн бардык кооздоогун көрсөтүп, жанып күйүп жатты. Эмне болду, Ленора? Өзүңө келдиңби? Оң жагыма бурулуп, үн чыккан тарапты карадым. Касымдын буту менин бетимдин жанында эле турду. Таза кайыштан жасалган бут кийимдин жыты менин мурдума келди. Тур, кийимдериңди чеч, азыр эле азот кошулган суудан чыктың. Кийимдериң денеңе жабышып калса, териңди кошо сыйрып кетет. Ал менин колумдан кармап тургузду. Мен өзүмдү түздөй албай анын кучагына чапталдым. Болду. Акылдуу кызсың сен. Мени кечир. Мен кээде сөз укпаган адамды жазалап коемун. Эми мени угасыңбы? Жооп берүүгө шашылба. Мага жакпаган жооп алсам кое берем. Бирок тирүүлөй эмес. Менин дүйнөмөн эч ким тирүү чыкпайт. Касымдын сөздөрүнө көңүл деле бурган жокмун. Болуп көрбөгөндөй боштук алымды алып магдыратып жатты. Ал менин ийинимден кармап бөлмөмө алып барды. Кийимдеримди аста-секин чечиндирип, душтагы сууну бир аз жылуу кылып ачты. Чачыман ылдый кылып, кир жууган самын менен жууп чыкты. Башка дүйнө. Автор Датка айым. Азыр химия кошулган жыттуу самындар болбойт сага. Денеңдеги жаракаттарга тийсе ачыштырат. Ал өзүнчө мага күйгөн адам болуп көбүрөнүп жатты. Мен анын колун деле сезбедим. Көзүмдү жумган бойдон тура бердим. Баары бүткөндө ал мени бир колу менен жөлөп, душтун кабинасынан алып чыкты. Алдын ала даярдап койгон олтургучка олтургузуп, денемди чач кургатуучу фен менен кургатып жатты. Сүлгү менен арчыганга болбойт. Азыр бир аз кургатып, анан жеңил кийим кийгизип коеюн. Бүт денем от жалын болуп күйүп, чыдатпай оорутуп жатса да, мен бир жолу да карабадым. Карагым келбеди. Касымдын жүзүнө тигилдим.
Анын жүзүнөн жырткычтын кебетесин кийген масканы көрбөдүм. Болот болгондо азыр көздөрү жанып, мага жалдырап жалбарса керек эле. Касымдын астында жылаңач олтурсам дагы ал мага кызыгып да койбоду. Бул азаптардын эң жеңили. Дагы бир жолу менин жиниме тийсең, отко тирүүлүү кактаймын. Анын сөздөрү ден соолукту сурашып жаткандай, жай чыкса да, менин жүрөгүмө шиш таштай сайылды. Мени менен эч качан ойношпогун, мени алдай албайсың. Менин айтканымдай болсоң, эч нерседен кем кылбаймын, уктуңбу? Ал менин ээлигимден кармап өзүнө каратты. Мен анын жүзүнө бир аз карадым да, кайра башымды жерге салдым. Эмнеге менден башка эч кимди таппадыңарбы? Сен даярдалган кызсың, Ленора. Денеңде канча пам турат. Булардын баары сен өткөн экзамендер. Касым мени карап күлүп койду. Демек, болот. Ооба, болот менин адамым. Сени таңдаганыбыздын себеби балдар үйүндө жетилген адам аябоо сезимин билбейт. Аларда боор жүрөк деген нерсе жок. Эгер чекеден таңдаганда сага кезек жетмек эмес. Бирок биз өзгөчө гана кыздарды алабыз. Сен бардык тараптан биздин копулубузга толгон кызсың. Биринчиден өзгөчө келбетиң. Азиат кыздарга анча окшошпойсуң. Демек сенин жүзүңдү көп улуттун кыздарына окшотуп жасаса болот. Экинчиден муздаксың, өзүңдөн башка эч кимди ойлобойсуң. Бирөөгө баш ийбейсиң, сен жөнүндө айтып турсам, сөз жетпейт. Кыскасы, мен издеген кызсың. Андан да менин илгерки таанышыма абдан окшошсуң. Сени биринчи сүрөттөн көргөндө жүрөгүм бир токтогон. Айта берсе, сөз көп. Ансыз деле канча күнүм сага түшүндүрүп, көрсөтүүгө өттү. Мен сени алдабаймын. Калтырууга, көндүрүүгө аракет жасабаймын. Болгону менин деңгээлимден чыга албайсың. А бул жердеги жашоону көрүп жатасың, кандай жыргалдыгын. Болгону менин шартыма көн. Сени бардык тараптан колдоймун жана коргоймун. Касымдан сөз талашып, бир нерсени сурагым да келген жок. Оозумду ачып сүйлөөгө аракет кылсам эле, тамагым ачышып, аба өтпөй булугуп жаттым. Суу ичип, бир аз эс ал. Азыр тамак жебей турганың эле жакшы. Бүгүн сени бир жерге алып барамын, дедим эле. Өзүң көргөндөй жакшы күн болбоду. Башында жакшы эле тил табышкандай болдук эле. Өзүң баштадың. Эми баарын ойлонорсуң. Касым менин үстүмө жеңил шайы халатты алып келип кийгизди. Керебетке жетелеп барып отургузуп, башындагы тумбучканын үстүндө турган суудан стаканга куюп берди. Бир аз мага карап туруп, анан сыртка чыгып кетти. Адам бардык нерсеге көнгөндөй эле ооруга да көнөт экен. Мисалы кичинесинен көп уруп чоңойткон балага таяк өтпөйт деле калат дейт. Чоң адамдар деле ошондой. Денең ооруну канчалык көп сезсе, ошончо чыдамдуу болот экен. Бокска чыккандар деле бети башы жарылат, бирок кайра эле чыңалып, алдыга умтула беришет эмеспи? Бүт денем ысык суу менен күйүп калгандай майда көбүкчөлөр пайда болду. Айрыкча желкелерим, сандарым кызып ачыштыра баштады. Бүт денемдин оорусуна чыдап отура бердим. Ыйласаң кайра өзүңдү тез жоготосуң. Мындай кезде көз жаш төгүүнүн кереги жок. Бир аз отургандан кийин баарына көнө түшөсүң. Оору кадимки эле көрүнүш болуп калат. Арадан жарым саат өткөндөн кийин ооруну сезбей каласың. Касым колуна кичинекей банканы көтөрүп кирип келди. Мен аны бир карап кайра терезеге карап отурдум. Кел эми жараттарыңа майдан сүртүп коелу, сүйлөштүк го баарын. Сен эми таранбайсың. Сенин кээ бир мүнөзүң менин кудум эле жаштыгым. Касым колундагы майдан желкеме сүртүп, оорутуп албайын деп назик сүйкөп жатты. Жүрөктүн жаратын кантип айыктырасыз? Жүрөктү унут. Сенде жүрөк жок, уктуңбу? Ал мени өзүнө буруп, көзлөрүмө тике карады. Сенин мындан кийинки милдетиң миллиондорду гана эсептеш. Өзүңдү мени ойло. Башка эч нерсени ойлобогун. Ал мени эмне кылды, билбеймин. Ичимден ага
баш ийип баштадым. Оорубай атабы? Мен катуу кармадымбы? Жок, мен ооруну анча сезбеймин. Билесиңби эмне үчүн? Себеби сен өзүңдү ушинтип алаксытып көнгөнсүң. Адам жан дүйнө ооруганды да көтөрөт. Денеси ооруганды дагы, бирок экөөнүн оорусу эки башка. Экөө тең бир кезде ооруп турганда денеңдин оорусун анча сезбей каласың. Сен азыр өзүң айткандай жүрөгүң жөнүндө ойлонуп жатасың. Эмнеге сен мага күндө эле акылдуу сөздөрүңдү айтып, мага акыл үйрөтө бересиң? Сөздү аз сүйлөп ишке өтөлүчү, тажап кеттим сенин акылдуу сөздөрүңдөн. Касым мага карап күлүп койду. Бирок өз ойлору менен алышып бир топко сүйлөгөн жок. Сенин карашың эле 500 000 акчада. Ал жылмайган калыбында сүйлөдү. Мен дагы каткара күлүп жибердим. Менин карашыма 500 000 жарымын эле төлөсө гана. Мен чынымды айтып жатамын. Сөз өзүңдүн келбетиңди туура пайдалана албайсың. Мисалы кээ бир сулуу кыздарды карасаң, канчалык кымбат кийим кийип, алтын күмүшкө оронсо да, кандайдыр бир арзан, оңой эле колго түштүдөй көрүнөт. Сенин көз карашың эле эркектерди сортко бөлүп, ордуна коюп койчудай. Жумуш жөнүндө сөз баштасам, мен айткан эркектер менен жолугуп, мага керектүү маалымат алып беришиң керек. А эмнеге сен өзүң ала албайсың? Мени кыйнагандай кылып кыйнасаңар эле, керектүү маалыматты өздөрү эле божурап айтышат го. Жок эле Нора. Мен андай ишке барып атымды булгагым келбейт. Биз башкача саясат жүргүзөбүз. Ошондо мен сен айткан эркектердин баары менен төшөктө болуп чыгышым керекпи? Баары менен болбосо да жарымы менен. Касым тамашачыны аралаш сүйлөдү. Жатсаң эмне болуптур? Эгер сага 1 миллион төлөсөм. Менимче анча акчага аялдардын баары эле макул болсо керек. Бул сага өзгөчө шанс, кармап калышың керек. Мен макулмун. Миллиондорду эсептеп, даярдап тура бериңиз. Сиздин буйругуңузду аткарганымдан кийин акчаны таппай жүрбөңүз. Мен ордумдан туруп терезеге келдим. Касым менин артымдан келип, желкемден кармап өзүнө бурду. Сага башында эле эскертип коеюн. Мага жакпаган же менин каалоомдон сырткары бир кадам ашыкча бассаң, ошол күн эле менин жигиттерим өлтүрүп токойго алып барып көмүп салат. Сени бул жерде эч ким издебейт. Аны өзүң жакшы билесиң. Сени кыйнап өлтүрбөймүн. Жакшы кызсың. Ал жагынан ойлонбой эле кой. Бирок өлүгүң талаада калат. Ошону унутпа. Сен кекчил өжөр аялсың. Мага сендейлер керек. Касым бул сөздөрдү кадимки сөздөрдөй эле сүйлөп эскертти. Менин таманым тызылдап, денем муздап кетти. Касым алып келген майдан 3-4 жолу сүйкөнүп жатып, денемдин жаракаты 3 күндө айыга баштады. Мурунку кесилген жерлер да билинер-билинбес сызыкка окшошуп калды. Эрте менен мен тааныбаган үй кызматчы аял келип мени уйкудан ойготту. Саат эрте мененки 7:30 көрсөтүп турду. Мени ойготкон аял колундагы чоң 2 сумканы үстөлдүн үстүнө койду. Сизди кийинип түрсүн деди биринчи кабатка. Мен тургум келбей артыма карай оңалактаганда, жанагы аялдын жагымдуу үнү угулду. Ал мени бир аз карап турду да, тез-тез кадамын таштап сыртка чыгып кетти. Мен ордуман туруп столдун үстүндөгү сумкаларга көз жүгүрттүм. Бирөөсүндө 2-3 кыл ич кийим, экинчисинде көйнөк көрүндү. Бир жолу Касым менин өлчөмүмдү сурап жатканы эсиме түшө калды. Көйнөктү алып кызыга карадым. Эч кандай ашыкча нерсеси жок. Тизеден ылдыйраак келген кара көйнөк экен. Анын бир четинде коюлган баштыкты да алып кызыга карадым. Анын ичинде кара түстөгү такасы бийик, жалтырак лакталган туфли жана ошол эле түстөгү желкеге таштап алчу сумка бар экен. Алгандарымды кайра керебеттин жанындагы отургучка коюп, душка кирип кеттим. Мен чыкканда жанагы аял көйнөктү үтүктөп, керебетке жайып таштап коюптур. Аны үстүмө кийип күзгүгө карадым. Ошончалык көзүмө ылайыгын, жарашыктуусун таңдаганына таң калып турдум.
Бутума туфлини кийип, бөлмөнүн ичин кыдыра ары бери басып алдым. Аңгыча сырттан Касым кирип келип, колунда кармап турган ак кутучасын сунду. Бул сага. Эмне бул? Ачып көрсөң? Мен анын колундагы кутучаны алып жай ача баштадым. Ичинде кара түстөгү кол саат туруптур. Бул саатты колуңдан чечпегин. Эч качан. Кайда болсоң да биз сени жүргөн жериңди көрүп турабыз. Ар кыл жагдайлар болушу мүмкүн. Анан чачыңды кыркып, башка түскө боешуң керек. Кара түс сени анча ачпайт экен. Мен аны жактырбагандай карадым. Бирок айта турган сөзүмдү сыртка чыгарбадым. Арадан 10 күн өткөндөн кийин мени көргөн мурунку тааныштарым анча тааныбайт эле. Мойнумдан ылдый кыркылган чачтарымды кызгылтым түскө боёдум. Аппак жүзүмө жарашып, өзүмдүн өңүм да ачыла түшкөндөй болду. Касымдын жигиттери менен жал-жал караганы менен эч бири даай алып сүйлөөгө батынышпайт эле. Маликага иш сапардан кайтып келгенде бир топко чейин мейман тосчу бөлмөдө олтурабыз. Ал мага башынан өткөндөрүн, көргөндөрүн айтып, узак маек куруп берет. Бирок Касым тууралуу, азыркы таптагы жумушу тууралуу сөз козгобойт. Өзүм деле андан ашыкча нерсе сурабаймын. Касым экөөбүз 2 жолу ээрчишип чакан отурушка бардык. Анын тааныштары кызыгып карашканы менен Касым мен жөнүндө ашыкча сөз айткан жок. Жөн гана таанышып, анча-мунча сүйлөгөндөргө жооп берип олтурдум. Ленора. Сыртта сейилдеп жүрсөм, бактын арасындагы эс алуучу жайдан Касымдын үнү угулду. Жай кадам менен аны утурлап басып бардым. Жанына барып баш ийкеп көрүшкөндөй болуп, анын жүзүнө карадым. Ал бүгүн аябай кубанычтуу көрүндү. Кандайсың? Бир үйдө жашасак да сени көрбөгөнүмө 2 күн болуптур. Кечээ сизди сурасам, шаардагы үйүндө жашап жатат дегенинен мен анын тушуна барып олтурдум. Сенин тартынбаган мүнөзүң жагат. Адамга айтчу сөзүңдү шар эле айтып жүзүнө тике карайсың. Сиздин комплименттериңиз түгөнбөс болду. Мен аны карап күлүп койдум. Эртеңден баштап өзүң чыгасың. Мен сени 1-2 жолу уят чөйрөгө ээрчитип көрдүм. Сага ишенем. Сен өзүңдү көзөмөлдөй аласың. Эмне кылышым керек? Менин ичимде болуп көрбөгөндөй кызыгуу пайда болду. Касым айткан дүйнөгө азыр эле баш отум менен кирип кетүүгө даяр турдум. Жүрөгүмдөгү ысык кан жай бербей денемде чайпалып жатты. Касым мени карап ойго чөмүлө түштү. Чыныңды айтчы. Сага ушул кезге чейин бир эркек үй бүлө куралы, балалуу бололу, сени бактылуу кыламын деп айтканбы? Анын сөздөрүнөн кийин мен дагы ойлондум. Жок, эч ким айткан эмес. Болот экөөбүз көп жыл жолуксак да үй бүлө тууралуу сөз болбогон. Менин биринчи жигитим болсо боюмдагы баланы алдырып туруп таштап кеткен. Мен ага чындыкты айттым. Себеби аны алдай алмак эмесмин. Андан да Касым мени ойлорумду угуп туура кеңеш берчү, жалгыз түшүнүктүү адам болчу. Эркектер сулууларды көргөндө бүт дүйнөнү бут алдына төшөгүсү келет. Айды, жылдызды жакыңа тагышы мүмкүн, бирок түбөлүккө сени менен боломун деп өздөрүн арнагандары аз. Алар коркушат. Эмнеге? Үй бүлөгө келгенде алар тынч жашоону каалашат. Тирүү адреналин менен жашоо ден соолукка, чөндөккө, жүрөккө зыян го. Ал мени карап каткыра күлүп калды. Ошондо сиз мени тирүү адреналинге теңеп жатасызбы? Сен вулкансың. Эркектин көзү менен караганда сен өрттөп күйгүзүп жибере тургандай көрүнөсүң. Болот сенден коркчу, бирок сени күч менен баш ийдирип рахат алар эле. Сен ошол кезде унчукпай баарына чыдачусуң. Эгер ага баш ийбей өз күчүңдү көрсөткөнүңдө, анда такыр башкача болмок. Сен анын айтканындай болуп жашабайт элең. Сиз кайдан билесиз? Ал мага 1-2 жолу видео жөнөткөн. Мен кандай видео жибергенин элестетип, ичимден ызалана түштүм. Бирок аял киши баары бир эркекке баш ийиш керек го. Өзүмдү өзүм коргогум келди. Айтор Касымга угузуп угузбай өзүмчө көрүүнү алдым.
Ооба, эркекке баш ийиш керек. Аял көөсү болсо гана ошого баш ийиш керек. А болот сага ким эле? Ал сени аялынан төмөн көрчү да. Бары бир. Сенде эч кандай укук болгон эмес. Мен бутум менен жерди чукуп ойлуу олтуруп калдым.